Ассаламу алейкум. Амансыздарбы урматтуу мекендештер. Ала Тоо спорт каналы сиздерге акыркы спорт жаңылыктарын айтууну улантат. Бул жолку чыгарылышта бүгүн 3 март күнү АКШнын Филадельфия шаарында орун алган Cage Fury Fighting Championship уюмунун 95-мелдешинин алкагында кыргыз мушкери Зулкайнарын Камчыбековдун үстүдө айтылган уюмдун чемпиондук беттеши тууралуу айтып өтөбүз. Андыктан алдыңкы убакыттарда биздин каналга жазылып, видеого лайк басып туруңуздар. АКШнын Пенсильвания штатында мыкты мелдештерди өткөрүп келген Cage Fury Fighting Championship уюмун буга чейин эле уксаңыз керек. Себеби ал жакта көп убакыттан бери кыргыз мушкери Зулкайнарын Камчыбеков беттешип келет. АКШ убактысы боюнча 2-апрель түнү, Бишкек убактысы боюнча 3-апрель күнү эртең менен CFFC 95 мелдеши орун алды. Анын башкы беттешинде мекендешибиз Зулкайнарын Камчыбеков жергиликтүү Джесси Смит менен чемпиондук куруу үчүн беттешке чыкты. Кыргыз мушкери буга чейин аталган уюмда 3 беттеште жеңишке жеткен болсо, Смит карьерасында али утулуп көрө элек. 4 беттешинде 4 жолу жеңишке жеткен. Турнир UFC Fight Pass платформасында түз эфирде көрсөтүлүп, көптөгөн ММА коомчулугу бул беттешке ортоктош болду. Ал эми беттештин өзүнө келе турган болсок, биринчи раундда тараптар дээрлик бирдей көрүнгөнү менен, экинчи раунддун башында кыргыз мушкери атаандашынын мөөнөтүнө мурда утуп алууга жетишти. Жана муну менен акшлык промоутердик компанияларында чемпион аталган 3-чү кыргыз мушкер болуп калды. Беттештин бул жыйынтыгын уккан соң, көпчүлүк күйөрмандар Зулкайнарын UFC'ге өтөбү деген суроо беришүүдө. Чындыгында бул суроого жооп берүү биздин колдон келбейт. Бирок CFFC уюму UFC'ге мушкерлерди экспорттоо боюнча алдыңкы уюмдардын катарында. Бул компаниянын октагонунда жүрүп, UFC'ге чыккандар ондоп саналат. Алардын бири Даушул Камчыбековду 2019-жылы утуп алган Мэтью Сэмасбергер. АКШлык спортчу UFC'де 2020-жылы дебют жасап, учурда 2 беттешинде жеңишке жетүүгө үлгүрдү. Эң кызыгы Сэмасбергер менен Зулкайнардын беттеши өтө тең мүнөздүү өтүп, калыстардын эки тараптуу пикири менен гана акшлык мушкер жеңүүчү аталган. Бирок ал UFC'де өткөргөн беттештеринде андай кыйынчылыкка дуушар боло элек. Анын үстүнө Камчыбеков акыркы 3 беттешин тең туруу абалында мөөнөтүнө мурда утканын эске ала турган болсок, кыргыз мушкеринин жакынкы аралыкта UFC'ге чыгып калышы толук ыктымал. Эми мекендешибизди дагы бир ирет жеңиш менен куттуктайбыз жана алдыңкы убакыттарда дүйнөнүн алдыңкы уюмунун октагонунан көрүп калабыз деген ниетибиз чоң. Ал эми Зулкайнарын Камчыбеков учурда 28 гана жашта. Демек али бир топ ийгиликтерди жаратса болот. Чыгарылышты алып чыккан Нурсултан Турузбеков. Каналга жазылыңыздар, видеого лайк басыңыздар.